Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биология сабагы. Тема: биргелештиктеги өсүмдүктөрдүн өз ара байланышы. Сабактын максаты: өсүмдүктөрдүн биргелештиги, шалба, токой, саз биргелештиги жана алардын ар түрдүүлүгү жөнүндө маалымат аласыңар. Биргелештик деген эмне жана алардын кандай түрлөрү бар? Жаратылышта бири-биринин тиричилигине көп жылдар бою ыңгайланып, ылайыкташкан өсүмдүктөрдүн жыйындысы биргелештик деп аталат. Өсүмдүктөрдүн баары эле биргелешип өсө бербейт. Белгилүү түрлөрү гана тиешелүү шарттарда биргелешип өсөт. Өсүмдүктөрдүн биргелештиги ар кандай болот. Мисалы: сай токоюндагы биргелештик, саз биргелештиги, талаа биргелештиги, токой биргелештиги, чөл биргелештиги жана башкалар. Сай токоюндагы биргелештик. Сай токоюндагы шартта төмөнкүлөр гана өсө алышат. Жылгын, чычырканак, жийде, коёнтомук, өлөң чөп, камыш, комузкак. Кайсы жерде болбосун, жогорудагы өсүмдүктөр сай токоюнда гана кездешет. Булардын бардыгы суу жээгинде сайларда өсүүчү өсүмдүктөр. Саз биргелештиги. Саз биргелештигинде сууну көп талап кылуучу өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн жыйындысы өсөт. Мисалы: чөп өсүмдүктөрдөн камыш же тростник, кыркмуундар, суу калемпири, клюква, осака, сфагнум, дарактардан ольха, кайың, саз кипариси, бадалдардан ива, багульник жана башка. Чөл биргелештиги. Чөлдө өскөн өсүмдүктөр суу жетишсиз, кумдуу, ысык жерлерде ыңгайланышкан өсүмдүктөрдүн биргелештиги. Мисалы: чөп өсүмдүктөрүнөн төөтикен, шыбак, эфемерлер, кактус, алоэ, бадалдардан сөксөөл, жузгун, дарактардан баобаб, фикус, финик пальмасы жана башка өсүмдүктөрдүн түрлөрү өсөт. Токой биргелештиги. Ал эми токойдо көрүнүш такыр башкача. Токойдун ичи салкын, көлөкө, нымдуу болгондуктан токойдо ар кандай өсүмдүктүн түрлөрү кездешет. Токой биргелештиги дарактар менен бадалдардан куралат. Дарактардын арасынан гана тийген күн шоолаларына ар кандай өсүмдүктөр өсө алышат. Алар ошол шартка көнүшкөн жана ыңгайланышкан. Ошентип токойдо узак убакыттын ичинде бадалдар, дарактар, чөп өсүмдүктөрү өсүп келишет. Мисалы: чөп өсүмдүктөрүнөн мончок гүл, папоротниктер, плаундар, бүлдүркөн, бадалдардан черника, брусника, малина, клюква, дарактардан карагайлар, терек, кайың, эмен жана башка өсүмдүктөр. Өсүмдүктөрдүн биргелештиги кокусунан келип чыкпайт. Алар акырындык менен көп миң жылдардын ичинде түзүлгөн. Натыйжада өсүмдүктөрдүн ар кандай түрлөрү биргелешмеде чогуу жашоого ыңгайланышкан. Алардын өзүнө таандык
өсүүчү шарттары топурагы, нымдуулугу, жарыгы, жылуулугу бар жана ага ылайык өсүмдүк түрлөрү өсөт. Демек, токой өсүмдүктөрү эч убакта сазда, саз өсүмдүктөрү шалбаада өсө албайт. Кабаттуулук. Жаратылыштагы биргелештиктерде көп жылдар бою бири-бирине ыңгайлануунун натыйжасында өсүмдүктөрдүн узун кыскалыгына карай белгилүү ирэт менен жайгашуусу кабаттуулук деп аталат. Ар кандай биргелештиктерде өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн саны жана жыштыгы ар башка. Токойго кирсек, кабаттуулук жакшы байкалат. Эң үстүнкү кабатта карагайлар, экинчи кабатта долоно, четин, кайың, ыргай, терек, тал, үчүнчү кабатында шилби, итмурун, табылгы, төртүнчү кабатында чөп жана папоротниктер, бешинчи кабатында мамык чөптөр жана козу карындар өсөт. Бул сүрөттө кабаттуулуктун чектери рим цифрасы менен белгиленген. Биринчи кабаты карагыла балдар. Эң бийик өсүмдүктөр карагайлар түзөт. Экинчи кабатын карагыла бадалдар, дарактар. Экинчи кабаты дарактар, үчүнчү кабаты бадалдар, төртүнчү кабаты чөп өсүмдүктөрү, бешинчи кабаты дагы чөп өсүмдүктөрдөн турат экен. Өсүмдүктөрдүн басымдуулугу. Биргелештикте өскөн түрлөрдүн ичинен кандайдыр бир түр басымдуулук кылат. Ал айлана чөйрөгө көбүрөөк таасирин тийгизет. Калгандары ар дайым коштоп жүргөн түрлөр болот. Мисалы, карагай токоюнда басымдуулук кылган өсүмдүк карагай болуп эсептелет. Ал эми аны жандап жүргөн мага-тийбе, токой кулпунайы көлөкөдө өскөнгө ыңгайланышкан. Айрым токойлордо бийик дарактар шамал аркылуу чаңдашууга ыңгайланышкан. Мисалы, терек бийиктиги 30 метрге чейин жетип, эрте жазда эле гүлдөйт, чаңдашат, мөмөсү дагы бышат. Жалбырагы ачылган кезде мөмөсүндөгү түктөр шамал аркылуу алыс жакка учуп, уругун таркатууга ыңгайланышат. Чөп өсүмдүктөрү да чөйрөнүн шартына ыңгайланышып өсөт. Мисалы, токойдо өскөн байчечекей жарыкты сүйгөн өсүмдүк. Ал дарактардын жалбырактары чыга электе эле жарык жакшы тийген кезде эрте жазда чөп өсүмдүктөрдүн ичинен эң биринчи гүлдөйт. Биргелештик же биоценоз. Демек, биргелештик же биоценоз жер бетинде бирдей шарттагы аймактагы ээлеген ошол жердин тиричилигин шартына ыңгайланышкан өсүмдүктөр менен жаныбарлардын тобун айтабыз. Био тиричилик, ценоз коомдоштук дегенди билдирет. Флора жер бетинде өскөн өсүмдүктөрдүн жыйындысы. Үйгө тапшырма. Параграф 50, 145 бет. Төмөнкү суроолорго жооп берип,
Дептерлериңерге жоопторун жазып келесиңер. Саламатта калгыла.